Кутман кеч, эле сегиз группасы жалпы барыңыздар. Аман эсен жатасыздарбы? Эле сегиз Бепик компаниясынын капсулаларын ичип, жыргап, ойноп, күлүп, чуркап жүрөсүздарбы? Жалпы баарыңыздарга ден соолук, жалам жакшылыктарды каалаймын. Мен мына жерде бирөө жазган экен, тизе оорудан айыккандар барбы дейт. Так, мен ушу 2019 жылдан бери ичемин да. Ушу ревматизм эле менин туттарым ревматизм болчу, ооруйт эле аябай. Чолоңдоп басып каламын. Анан күн сайын эле оору көбөйүп, акырында ойлоп калам, ушу каяка камап калам го деп 2019 жылы. Ошондон анан ушинтип жүргөн убакта эме Динара келип калган экен биздин айылыбызга. Анан кошуналар айтып калды, мына жерде эме бир доктор келиптир, жүрсөңүз уксаңыз деп. Мен айттым, ий кой, керек эмес. Мен раса ушул компаниянын дарыларын уксам эле уже отвращение болуп калды менде. Эч кандай жардам бербейт неме компаниянын дарылары десем, жок, сизди бирөө заставить этпейт, кирип угуп эле кишинин санына кошулуп отуруп туруңуз, угуп деди. Андай болсо кирем дедим. Анан кирдим. Кирсем анан ушу Динара бизге көрсөтүп, баарынан түшүндүрүп, составы кандай, бул капсулалардын кандай жардам кылат, баарын түшүндүрүп берген. Ошондо дагы сомнение турганда мендечи, кандай эле деп ичимде ишенбей, себеби көп компаниянын дарыларын ичип жүргөм да. Ошондуктан ишенбей, анан акырында мен айттым, кой бир штук алып ичип көрөйүнчү деп анан бир штук сатып алгам да, бир штукту алып келип, ушуну сегизге бөлүп иче баштасаңыздар болот. Биринчи иче баштагандар деген, анан бир штукту алып, 8 күн бүтө эле уже 3-4 күн эле карасам уже мындай күчтүү, кубаттуу болуп, буттарым ооруганы жоголуп баратат да. Анан баягы түгөдүп 8 күн ичтим. Кайра кошунага айтам да, ий баягы капсуладан барбы десем, эмнеге дейт. Ой, ошо жакшы окшойт, берсең десем, менде жок дейт. Анан ай, кимден алам десем, анан бирөө алган экен, көбүрөөк. Ошо эжекеден сурап көр деди. Анан ошо бир эжекенин номерин берди эле. Чалып жүрүп анан ошодон 5 штук алдым. Ошентип 5 ичип түгөттүм, дагы 10 штук алдым. Кийин анан эме Динарага чалдым окшойт, кантип алам десем, эме Хамионго базарга барсаңыз, эме мамамдын магазининде мамамда бар деди. Анан мамасына барып, Динараны ошол жерден анан көрүп алдым да, ошол жерден постоянно алып келип, мына үзбөй ичип келе жатам да. Ушу 19-жылдан 25-ке чейинки аралыкта мен где-то бир жолу орозо убагында бир жолу бир ай ичпей койгом. Ошондо дагы ушу кадимкидей бир жакшы эле жүргөнмүн. Анан кайра ошо ичип келатам. Тизелерим оорубайт азыр, ревматизм жок, совсем жок. Өзүм чуркап жүрөм, 66 жаштамын, 67 жашка карап кетип атам. Ушундай паллиативдер жок болду, менде көп ооруларым жок болду. Ушу 700 ооруга шифа деген эң эле туура экен да. Анан сөзүмдүн уландысы. Мен зрением начар болчу, очки тагат элем. Ушу 40 жаштан кичине ашып калган эле очки тага баштагам. Ошо барып очкиде карап көрүп неме такпай калдым. Без очки эле көрүп калдым да. Кийин ойлодум, значит ушу эле 8 жардам кылыптыр, зрениема дагы. Кулагым болсо 25 жашымда отиз болуп, бир кулагым совсем укпай калган болчу. Анан ошол укпай жүргөнмүн. Кийин ошого да көнүп калдым да, кар кулак болуп көнүп калдым. Жүрүп анан көндүм да. Башында көнө албай аябай кыйналгам да. Анан көнүп бүттүм. Кийин ушу эле 8ди ичип жүрүп жүрсөм, баягы кулагымда угуп калыптыр да. Таң калып, кулагымды колум менен бекитип, ушу укпаган кулагымды уксам кадимкидей угуп атат. Мурда совсем укпайт болчу. Жаппасам деле укпайт болчу, ачык турса да. Ошентип кулагымда жакшы болуптур, зрением жакшы болду, паллиативдер жок болду, ревматизм жок болду, и баягы варикоздор жок болду. Иш кыса көп ооруларым жок болду да. Мен азыр Кудайга шүгүр, Кудайга ушу бейэсеп шүгүр деп айтам да. И Динарага чоң рахмат айтам. Ушу Динараны Кудай жиберген экен биздин айылга деп аябай сүйүнөм да. Ушу чоң рахмат Динара, сага ден соолугуң чың болуп, ар дайым ушундай элдин керегине жарап, ой максаттарыңа жетип, балдарың жакшылыгын көрүп жүрө бергин дилейм да. Ошондой менин результаттарым. Ичиңиздер баарыңыздар. Бул капсуланычы эме сабыр менен ичип барыш керек да, сабыр кылып. Себеби мен баягы ревматизм үчүн ичтим деп атпаймынбы? Ошо аралыкта как сабыр кылган сыяктуу болуп калдым да, кулагым угуп калыптыр, көзүм көрүп калыптыр. Ошого таң калдым да, мына бутум үчүн ичип алып, башка бүт ооруларым жок болуптур да. Аябай сүйүнөм. Мен азыр жөн эле чуркап жүрөм. Вообще чарчашты билбейм да. Эртеден кечке тынбайм. Эме ойлоп турам да, 1 минутаны текке кетирбеш керек деп ойлоп турам да. Ишти бир жумушту бүтүрө электе, экинчи жумушту көздөп коем да. Ушундай бул эле 8-дин касиети өтө күчтүү, ушунчалык жакшы капсула экен. Иче бериңиздер, ичиңиздер.